Ак ниет адам эле атаганат. Кусейин Карасаев. 1930-жылдардын башында орусча-кыргызча сөздүк түзүү үчүн Москвага узак мөөнөттүү командировкага барганмын. Өмүрлүк жолдошум Айша жардамчым болуп кошо барды. Ал жерде сөздүктү түзүүгө чымыркана киришкен кезим. Бир аз жыл өтпөй ичинде саясы ката бар деп мени түзүп жаткан орусча-кыргызча сөздүктүн кол жазмасы сейфке салынды. Мени Фрунзедеги агартуу министерствосы улутчул деген жалаа менен кызматтан бошотуп салды. 10 ай бош жүрдүм. Арызданып жүрүп кайрадан кызматыма кириштим. Күндөрдүн биринде милиционер келди да мени СССРдин эл комиссарлар советинин бир бөлүмүнө чакырышты. Бөлүм башчысы Ульянов деген адам экен. Ал киши дагы бир кызмат аткарып берүүм керектигин айтып, үзүктө анкета сунду. Чынымды айтсам, кошумча ишке кирүүнү каалаганым жок. Аныма болушпады. Фрунзедеги өз ордуңада иштей бересиң деп катуу эскертти. Көрсө ал иш ар бир союздук республикалардын тилинде СССРдин эл комиссарлар советинин токтомдору жарыялана турган бюллетень экен. Ошол мезгилге чейин киши таппай, Москвада окуп жүргөн Раматлы кооператив менен Илике Көкөев ишке тартылып, аларга эмгегине жараша маяна төлөгөнү менен бюллетень жакшы жолго коюлбай турган мезгил эле. Бир күнү иште отурсам, пропускага бөлүмүнүн мага бир таанышыңыз сизге кирүүгө уруксат сурап жатат деп телефон чалышты. Кирсин дедим. Сиздин чыгышыңызды сурап жатат. Көрсө ал акын Алыкул Осмонов экен. Учурашкандан кийин мекемеге кирүүнү сунуш кылдым. Жок, кирбейм. Сиз менен жалгыз сүйлөшө турган бир сөзүм бар деди. Өтүндү. Көчөдө катарлашпастык. Аңгемесин мындай деп баштады. Бир күн иште отурсам, мени органга чакырышты. Бардым. Бир лейтенант отурган экен. Маңдайыма отурууну сурады. Адегенде эле орус тилинде сиз ооруп жүргөн экенсиз, деди. Ооба, кургак учук менен ооруп жүрөм, дедим. Жок, сиз улутчулдук оорусу менен ооруп жүрүпсүз. Мына окуңуз деп бир жапырак кагаз берди. Жүрөгүм атып чыкты. Окусам менин ырым экен. Эмне үчүн кыргыздын жалкоолугун сынга алсам, улутчул боломун? Бул эмне деген укмуш деп ичимден ойлондум. Сөздү көп узарткан жок. Жакшылап ойлонуңуз, мен дагы чакырам, деди. Тышка чыкканда заманам куурулуп кетти. Ким менен акылдашаарды билбедим. Ошондо сиз эсиме түштүңүз. Жөндүү акыл айтаар деп поездге билет алып, Москвага келдим. Берияга арыз жазып алдым эле, деп алакандай кагаз көрсөттү. Ошол мезгилде менде эле бере турган акыл жок да. Алыкул, сен бул арызды бербе, жылаандан куйругун басып аласың. Сени ошол органдын кишиси да чакырмак болду беле. Эгер чакырып калса, абдан ойлондум. Сиздин эскерткениңиз туура экен. Мен ырымдын тескери экенине эми түшүндүм. Сизге чоң рахмат дегенден башка сөз айтпа. Ак ийилип сынбайт. Андан көрө чымырканып ишиңди айрыкча котормоңду уланта бер дегенден башка эч нерсе айта албадым. Арызын тытып салдык. Кийин сөздүк жарыкка чыккандан кийин 1944-жылы Фрунзеде иштеп жүргөнүмдө Алыкул келип жолукту. Токтояндагы менин энемдин үйүнө барганын айтты да, органдын баягы кишиси мени дагы чакырды. Кана ойлондуңузбу? Улутчулдук идеядан кайттыңызбы деп суроо койду. Дароо эле сиздин эскерткениңиз туура экен. Ал ырымдын мазмуну жаман экен. Аны мындан кийинки эмгегиме киргизбеймин. Мени туура жолго салдыңыз. Сизге чоң рахмат, дедим. Ошондо алиги кабагынан кар жаап турган суракчымдын ичи биртке жылыды окшойт. Бир аз кокурайып көөдөнүн көтөрүп отурду да, мына көрдүңүзбү? Биз дагы тарбия менен аракеттенебиз. Ойлонуп жазып жүрүңүз деп сөзүн тамам кылды. Кусеке, сиздин мага берген акылыңыз туура болгон экен. Ал ырды жамандап жеткирген адам деле биздин арабызда. Анын атын айтпай эле коеюн, деп мага ыраазычылыгын билдирди.
Менин ал укул менен анчалык жакын деле катышым болгон эмес, бирок ичимден жактырып жакшы көрүүчүмүн. Мыктакын эле. Мен ооруйн, сен ооруба ата журт деген сыяктуу ыр-саптарынан анын ак ниет адам экендиги ачык көрүнүп турбайбы? Элге жага турган эстелик эмгек калтырды. Тирүүгесинде өзүнө эстелик куруп кетти. Ар бир эмгектенген адамдын тирүүгесинде эстелик калтыруусу мойнундагы борчу.